Канатбек Малаев. Садыр келди. 1-бөлүм. Оюңду өзгөрт, ой өзгөрбөй, эчтеке өзгөрбөйт. Мындайдан мурункунун баары өттү, эми баары жаңы. Эски чаначыңды жамаачылаба, кымызыңды жаңы чаначка кой. Мурунку жок, эми баары жаңы болду. Садырга чейин такыр башка жашоо болгон. Садыр менен такыр башка жашоо болот эми. Бүт журт ушуну түшүнүшү керек. Садыр келгени жоготкон нерсебизди кайра тапкандай болдук. Жүрөгүбүз ток болуп калды дейт жөнөкөй калк. Жок нерсебиз деле бардай болуп калдык деп жүзүндө күлкү ойнойт. Кыргыз түптүү акылман эл, ушуну түшүндү. Башына бак конгонун билди. Бирок ушуну тыңчыктылар көшөрүп эле туйбай, түшүнбөй, түшүнгүсү келбей койду. Ак менен караны ажыратып калган. 30 жыл бою жонунан кайыш тилдире берип, жону тулга болгон калк түшүндү ушуну. Бирок кайыш тилгичтер түшүнбөй койду. Ар нерсенин өз убактысы бар, өз доору бар. Путин орусту алкаштыктан спортсмендикке өткөрдү. Азуусун айга бөлөттү. Калкын ааламдын алып өлкөсү кылды. Жапаров кыргызды жегиштиктен тазалыкка өткөрөт. Шар дайранын боюндагы байтүп тарактай көктөйт калкы. Көккө самгайт эли. Бардык атак-даңкка мактоого бир гана жараткан Кудай татыктуу. Ошол улуу Кудай ушул жигит аркылуу бир жумурай журтка ак батасын берип турганы. Караңгынын иши караңгы, жарыктын иши жарык, кыргызга жарык келип турганы. Башка доор келди, эл доор келди, элдин доору келди. Аны эми эл өзү жыргалчылыкка айлантып алат. Швейцария болобуз, Сингапур болобуз, Түштүк Корея болобуз деп көксөөчү эмес белек. Мындай болсо минтет элек, тигиндей болсо тигинтет элек деп күрсүнчү эмес белек. Мына ошо болчу доор келди, Садыр келди. Азыркы бийлик мурдагыдан дурус иштеп жатат. Азыркы иштеп жаткан өкмөттү мурдагы менен салыштырса, анда Абылгазиевдин шалтырук өкмөтү бизди канчалык кыйынчылыктарга кептегенин, иштебей эле иштеген түр көрсөтүп келгенин түшүнөсүң. Кай жагынан алып караба, азыркылар жандуу аракет, натыйжалуу иштеп жатканы көрүнүп эле турат. Кечээ эле өкмөт башчынын милдетин аткаруучу Новиков Чалдыбар өткөрүү пунктундагы салык кызматынын алешем иштеринин бетин ачып, кемчиликтерин көзгө сайды эле. Кийин ушундай эле сапарын тору картка буруп, ал жерде да ишти тартипке салуу аракетин жасады. Максаты Кытай тарап менен жүк ташууну мурдагыдай күчөтүү, казынага киреше табуу болуп жатканы белгилүү иш. Жаңы өкмөттүн дагы бир аракети ат башыга курулбай калган логистика борбору тууралуу маселени кайра көтөрүү, аны куруп өлкө пайдасына иштетүү болууда. Бул логистика борбору капкачан эле иштеп баштамак, миңдеген жумушчу орундары түзүлмөк, казынабызга киреше алып келмек. Бирок Абылгазиевдин өкмөтүнүн ишти жөндүү алып бара албаганы, эл менен тил табыша иштегенди билбегендиги, ымтырап отура бергени менен бул ири долбоор иш жүзүнө ашпай калган. Эми буйруса жаңы өкмөт аны ишке ашыруу үчүн катуу аракет жасамак болуп жатат. Бул өлкө үчүн чоң утуш болуп калмакчы. Кечээ эле вице-премьер-министр Сурабалдиева таажы вирусунун жайылып кетпеши үчүн жүрүп жаткан иш-чаралардын алкагында өткөн мезгилде Кытайдан алып келинген күмөндүү дары-дармектер менен дарылоого жол берилгенин ачык айтып чыкты. Көрсө биздин жарандарыбызга теги жана сапаты, максаты күмөндүү дары-дармектерди иштете беришкендей. Буга чейин Сурабалдиева атайын чыгынып, аки чүкүсүнө чейин киришип, таап чыкпаса, биздин элибиз мындан кабары жок кала бермек экен. Ошондой эле таажы вирусуна каршы күрөшүү учурунда алынган дары-дармектер, буюм тайымдар, техникалык каражаттар бүтүндөй так эсепке алынбаганы кызык. Кыскасы, Абылгазиевдин өкмөтү шалаакылык жасап, ишти жөндүү алып бара албаган экен. Эми былыктардын баары калпып чыгат шекилдүү. Мурдагы бийликтин учурунда УКМКда, каржы полициясы да мынчалык жигердүү иштеп, арам иштердин бетин ушунчалык ачты беле? Жок. Кылмыш дүйнөсүнүн ири атамандарын кармады беле? Жок. Азыркы аракеттер чындап эле элдин, мамлекеттин пайдасына болуп жатканын элибиз да көрүп турат. Мындан ары да ушундай аракеттер боло бериши керек. Бир сөз менен айтканда, бүгүнкү бийлик өкмөттүн иши купулга толоорлук. Бирок мындан ары аксап кетпесе экен. Себеби азыркы бийликти ар тараптан сындап, кайненеден бетер чукуп, нукуп тургандар өтө эле көп. Алар кимдер экени да түшүнүктүү. Мурдагы бийликтин өкүлдөрү жана алардын тарапкерлери. Кандай десе ошо десин. Жаңылар стартты катуу алышты, арымдуу аракет менен баратышат. Буйруса алар баарын жеңет. Голливуд тасмасына окшоп кетти. АКШнын элчиси Раим Миллион тууралуу сүйлөдү. Акыркы 18 айда эң маанилүү окуя Раим Миллиондун кылмыштуу империясы жөнүндө журналисттик иликтөө. Бул тууралуу АКШнын Кыргызстандагы элчиси Дональд Лу
5-декабрда Интерnews уюмунун журналисттерге умтулуу сыйлагын ыйгарган аземинде айтты. Элчи Дональд Лунун сүйлөгөн сөзү толук бойдон беребиз. Урматтуу кесиптештер, өткөн сыйлык тапшыруу аземинен бери акыркы 18 айда кайсыл окуя Кыргызстандагы жаңылыктардын эң маанилүүсү болду? Шайлоо, коронавирус, революция? Жок. Акыркы 18 айдагы эң маанилүү окуя Раим Миллиондун кылмыштуу империясы жөнүндө журналисттик иликтөө. Бирок ал эмне үчүн ушунчалык маанилүү? Уюшкан кылмыштуулук Кыргызстанда Совет мезгилинен бери эле болуп келген жана өнүккөн. Бирок ал өткөн жылга чейин ар дайым көмүскөдө жашап келген. Азаттык, клуб, ОССРП, Фачер Чекит Кейжи жана ондогон социалдык медиа журналисттеринин тайманбас журналистикасы уюшкан кылмыштуулук жөнүндө коомдук талкууну баштады. Бул өкмөттү жооп берүүгө аргасыз кылды. Бул кылмыштуу үй-бүлөнүн ачкөздүгүнөн, күчүнөн жана кол тийбестигинен кыргыз коомчулугу жийиркенди. Алар бул кылмышкерлер кыргыз коомчулугундагы коррупцияны кантип күчөткөнүн көрүштү. Мурунку УКМК жана парламенттик комиссия иликтеп, бирок эч нерсе тапкан эмес. Мурунку бийликтин тушунда бир нече журналисттер сабалып, коркутулуп түрмөгө камалган. Былтыр Раим Миллион медиаларга каршы жала жаап, алардын мүлкүн алдын ала камакка алууга аракет кылган. Коомдук реакция катуу болду. Андан кийин мекеним Кыргызстан бийликке жок жерден көтөрүлүп, 4-октябрда добуштардын 24%-ын жана парламенттеги орундардын дээрлик 40%-ын жеңип алган. Ал эми 5-октябрда эл көтөрүлүп, мындай көрүнүштү кабыл алууга болбойт деген добуштарды сатып алуу туура эмес болгон. Номер 2 форма боюнча кыянаттык менен пайдаланууга жол берилген жок. Чыныгы саясий партияларды парламентке киргизбөө кабыл алынгыс болгон. Андан кийин убактылуу Садыр Жапаровдун чечимдерине таасир этүү үчүн уюшкан кылмыштуу топ тарабынан аракеттер көрүлдү. Алар интернет троллдорду, көчөлөрдөгү бейбаштарды жана Кыргызстан лидерлеринин күч менен коркутушкан. Кыргыз эли жана убактылуу өкмөт муну кабыл алууга болбойт деп билдиришти. 20-октябрда УКМК Раим Миллионду камакка алган. 22-октябрда алар Камчыбек Гөлбаевдин камакка алышты. Соттор Раим Миллиондун өкмөткө 2 миллиардтан сом төлөп берем деген убадасынын ордуна үй камагына чыгарганы чын болсо дагы бул кадамдар башталат. Алар жетишсиз, бирок бул башталышы. Бул Голливудтун мафия тууралуу киносуна окшоп кетти. Бирок сиз кино тасманын кандайча бүтөөрүн азырынча билбейсиз. Кинонун кандайча бүтөөрүн айтып берейин. Өкмөт кылмышкерлерди жоопко тартат. Бул аларды жазалайт. Бул алардын кылмыштуу уюмдарынын кыргыз элинин рызкысын урдоодон коргойт. Бул кылмышкерлердин сиздин балдарыңызды баңгизат менен ууландыруусуна жол бербейт. Бирок бул нерселер кайраттуу адамдар каршы чыкканда гана жасалат. Бул журналисттердин, жарандык активисттердин жана ушул өлкөнүн эр жүрөк лидерлеринин иши. Жана ушул максат үчүн Кыргызстан эл аралык өнөктөштөрүнүн, анын ичинде АКШнын толук колдоосуна ээ болду. Сиздерге кайрат жана эр жүрөктүүлүк үчүн баарыңыздарга ыраазычылык билдирем. Сиздер Кыргызстандын бардык эли үчүн күчтүү өлкө түзүп жатасыздар. Улак репортер Чекит Кейжи. Талант Мамытов Орусияга иш сапары менен барды. Бул тууралуу парламенттин маалымат кызматынан билдиришти. 3 күнгө созулары айтылган бул иш сапар Кыргызстандын жогорку кеңеши менен Орусиянын мамлекеттик думасынын алкагында өтөт. Анын жүрүшүндө Талант Мамытов мамлекеттик думанын төрагасы Вячеслав Володин менен жолугат. Ошондой эле Евразия экономикалык комиссиясынын коллегиясынын төрагасы Михаил Мясникович жана КМШнын байкоочулар миссиясынын башчысы Сергей Лебедев менен жолугушары белгиленген. Белгилей кетсек, Талант Мамытов жогорку кеңештин төрагасы болуп 4-ноябрда шайланган. Экс-президент Сооронбай Жээнбеков кызматтан кеткенден кийин анын милдетин аткарып жаткан өкмөт башчы Садыр Жапаров президенттикке талапкерлигин койгондон кийин президенттин милдетин аткаруу ыйгарым укугу жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытовго өткөн. Булак репортер Чекит Кейжи. Сурамжылоонун жыйынтыгы Атамбаев камакта калышы керек. Акыркы кездери мурдагы президент Алмазбек Атамбаев эркиндикке чыгат деген кептер жүрүп жатат. Буга байланыштуу Медиа Центр мультимедиалык маалымат агенттиги коомчулуктун пикирине кызыгып көрдү. Бул боюнча Алмазбек Атамбаев эркиндикке чыгышы керекпи деген суроого окурмандар төмөнкүдөй жооп берди. Жок, 1012 добуш, ооба 431 добуш, мага баары бир 22 добуш. Сурамжылоонун жыйынтыгына сайттын кыргызча жана орусча бөлүмүндөгү добуштар эсептелди.